Бирок анан тамагын бергиле деп кыйнабагыла. Детский садовых во всех больших домах облегчили доступ к возможности. По детским садам наша позиция такая. Мы готовы строить, помогать строить, открывать эти садики. Мы готовы обеспечивать их учебниками. Но от одной философии мы отказываемся, что в детском саду балдарды биз багышыбыз керек. Түштө тамак беребиз, түштөн кийин уктатабыз, анан кечинде атасы алып кетет деп. Түшкө чейин бир балдар окуп школго даярданат, түштөн кийин экинчи смена келип даярданат. Ошондой садиктерге биз колубуздан келген учебниктерди, жардамдардын баарын тең беребиз. Жергиликтүү бийликтегилер, ата-энелери дагы ушуга кошулуш керек. Биз электроэнергиясын, суусун, охранасын, зданиясын жардам бергенге даярбыз республикалык бюджеттен. Бирок анан тамагын бергиле деп кыйнабагыла. Мына 24% балдар барат экен, биз андан көрө ушу 24%-ты эмдиги жылы 30% кылайлы, 40%, 50%ке чейин жеткизели. Буюрса, балким 4-күнү ал даярданып келип айта алат.